Боронов Кубатбек Айылчевич. Бүгүн 30-июнда премьер-министр Кубатбек Боронов жана өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңештин жалпы жыйынында ант беришти. Өкмөттүн ант берүү аземине президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Белгилей кетсек, өкмөттүн айрым мүчөлөрү катыша алган жок. Вице-премьер-министр Эркин Ысырандиевдин коронавирус инфекциясына карата тапшырган ПЧР анализи оңдуу жыйынтыкты көрсөткөн. Ал эми өкмөттүн аппаратынын жетекчиси министр Талайбек Тимиралиев, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, юстиция министри Марат Жаманкулов жана транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов оорулар менен контакттык байланышта болгон жактар катары обочолонуп иш алып барууда. Кыргызстанда өткөн сутка ичинде 7 киши коронавирустан каза болду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Республикалык клиникалык ооруканасында 2 жаран, 55 жана 76 жаштагы эркек киши, Ош шаардык клиникалык ооруканасында 2 киши, 70 жаштагы жана 49 жаштагы аял киши, номер 2 клиникалык төрөт үйүнөн 1 жаран, 27 жаштагы аял киши, Жайыл аймактык ооруканасынан 1 жаран, 44 жаштагы эркек киши, Кыргыз-Түрк достук ооруканасынан 53 жаштагы эркек киши. Өлкөдө коронавирус жуктуруп башка өнөкөт оорулары күчөп каза тапкандардын саны муну менен 57-ге жетти. Ал эми бир сутка ичинде өлкөдө коронавирустун жаңы 279 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 182, Чүй облусу 36, Ош шаары 1, Ош облусу 1, Нарын облусу 10, Жалал Абад облусу 7, Ысык көл облусу 18, Нарын облусу 15, Баткен облусу 9. Республика боюнча коронавирусту жуктургандардын саны муну менен 5296-га жетти. Жаңы катталган 279 учурдун ичинен сырттан келгендер 2, байланышта болгондор 277 адам. Бир сутка ичинде ооруканадан чыгарылгандардын саны 76 бейтап. Анын ичинде Бишкек шаарында 22, Чүй облусу 5, Ош шаары 19, Ош облусу 9, Нарын облусу 9, Жалал Абад облусу 1, Ысык көл облусу 7, Талас облусу 3, Баткен облусу 1 бейтап. Кырдаалды күч менен көзөмөлдөгө мүмкүнчүлүк бар, бирок азырынча андай аракетке барбайбыз. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков парламенттин бүгүнкү кезексиз жыйынында айтты. Ал өкмөттү жана элди жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырды. Ошондой эле айрым аткаминерлердин той топурларды өткөрүп жатканын чыккынчылык катары баалап, медиктердин аракетине кыянат болуп жатканын айтты. Ушундай массалык чогулуулардын айынан коронавирус жайылып жатканын кошумчалады. Президент тойлорго расмий түрдө тыюу салууга мезгил жеткенин билдирди. Ошондой эле Жээнбеков парламенттин кезексиз жыйынында ант берген өкмөт мүчөлөрүнө кайрылып, силер оор кырдаалда өтө жооптуу мезгилде кызматка келдиңер. Силердин ишиңер кыска эле мезгилде эл тарабынан сыналат. Ушундайда кимдин ким экени билинет деп билдирди. Ал айрымдардын коронавирус жок, бул саясат деп айтканын сындады. Өкмөттүн негизги милдети элдин саламаттыгын коргоп, бул илдеттен сактап калуу экенин айтты. Ошондой эле айрым аймактарда өзгөчө кырдаал режими дагы деле алына электигин эскертип, жергиликтүү бийликтин жетекчилерине көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды.